Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн биз Сокулук мал базарына келдик. Бул жакта бүгүн мал базарга дагы чөптөр дагы сатыкка чыгыптыр. Пресстер мына көрүп турганыңыздардай БД, Саман, Эспарсет. Ва алейкум ассалам. Бишкек Кабар YouTube каналы. Азыр сиздерге бул жакта Саман пресс баасын билип бермекчибиз. Канчадан болуп атат байке? 90-100 аргандай. 90-100. Будайдыкы же арпабы? Арпа Саман. Бишкек Кабар YouTube каналы 90 сомдон 100 сомдон болуп атыптыр. БД пресстер канчадан болуп атат? 200дөн, БД пресстер 200дөн. Байке бул жакта дагы. Салам алейкум байке. БД пресстер канчадан болуп атат? БД пресстер 200-220 бар. Сизде кайсылары бар? Биздики биринчи посмогу БД 200дөн. 200дөн, 200дөн турабыз. 200дөн. Biraz быйыл кандай болуп атат? Бул чөп кымбатпы? Чөп кымбат болуп атат. Кымбат болуп атат, Алармандарга өтө эле оор болуп атат. Жакшы. Дагы кандай чөптүн кандай түрлөрү келген? Чөптүкү 3-чү коз бар, 1-чи козу бар. Сиздики 200дөн мо биринчи эме? Биринчи орулган. 200дөн деп турабыз, 190дон беребиз. 190дон берип атасыздар. Биздики Бишкек Кабар YouTube каналы. Макул байке, рахмат. Бул тайлар уже сатылып чыгыптыр. Азыр мен сиздерге киргенден кийин ал жакта мал базардын ичиндеги уйлар, жылкылар, койлор, эчкилер баарын тартып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум байке. Канчадан болуп атат? Бул БД пресспи? Же Эспарсет? Эспарсет. Канчанчы орум? 3-чү орум, канчадан? 180 сомдон. 3-чү орум дедиңизби? 3-чү орум Эспарсет. 180 сомдон дейт. Азыр эле көрдүңүздөр, биринчи тарткан БД пресстер 190дон. Бул кандай пресс байке? Саман. Саманбы? Канчадан? Не, будай, арпа? Арпа, будай аралаш. Арпа, будай аралаш. Канча сом бир пресс? 100 сомдон. 100 сомдон, 100 сомдон кен. Ама көк чөптөр тактайбыз. Бул көк чөптөр. Чай. Канчадан болуп атат булар? 220. 220 сомдон. Сиздерде дагы барбы бул жакта? 2000 туп бар дагы. Дагы 2000 туп. Анда телефон номерди айтып коюңуз, эгер 704 0704 15 15 35 35 42. 42. 1,5 туп саман да бар. 1,5 туп саман. Дагы канча? 2,5 ушундай чай бар. 2,5 ушундай чай. Бул канчанчы орум? Экинчи орун. Экинчи орум, Азыр айтылган номерге байланышыңыздар туугандар. Салам алейкум. Бул БД? Канчанчы орум? Биринчи Биринчи орум. Канчадан болуп атат сиздики? 200дөн, 180 бар. 180дик. Дагы башка барбы үйүңүздө дагы сатыла турган? Айтып коюңуз анда телефон номерди, эгер керек болсо чалышат сизге. Уже кетти алар, Уже сатылып кетти, рахмат анда. Урматтуу көрүүчүлөр, базарда чөптүн баасы ушундай. Биз сиздерге бир номер айттык, ошол номерге байланышыңыздар. Ал айткандай, пресс 2000 түк бар дейт. Мынаке, биз андыктан туугандар эми базар аяктап калбасын, мал базардын ичине кирели, ал жактан уйларды, жылкыларды тартканды уланталы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге чөптүн БД пресс, Эспарсет пресс, Саман прessтердин бааларын билгенден кийин бул жактан сиздерге жүгөрү жемдердин бааларын билип беребиз. Базарда баалары канчадан болуп атыптыр? Канчадан байке, эже? Жүгөрү 17-18. Жүгөрү 17-18 сомдон экен.
Бул мына майдаланганычы? Жүгөрүнүн майдаланганы ал 16. Жүгөрүнүн майдаланганы 16 сомдон болуп атыптыр. Биз ушу бир башынан эле баштап тартып көрсөтөлү. Салам алейкум байка. Бул эмне? Роллерга. Канча баасы? 42'den. 42 сомдон. Ал эми буларчы? Bu itteki, mışıktaki. Иттики, мышыктыкы. Булардын баалары? Bu 120, bu 150. 120-150 сом. Иттин, мышыктын жемдери, тамактары мындайча айтканда. Бул жактын ээси жок окшойт. Ассаламу алейкум байке. Жүгөрүнүн баалары? Канчадан? 18 сомдон. Ал эми бул майдалангандары? 16 сомдон. Дагы кандай жемдери бар бул жакта? Башка жок, Рахмат. Бул көрсөтүүдө максат туугандар сиздерге ушул башында, видеонун башында чөптөрдүн бааларын билсек, видеонун жарымынан кийин сиздерге биз жемдердин бааларын билип бермекчүбүз. Анткени баалары канча болуп атыптыр Сокулукта, Бишкекте мындайча айтканда. Бул бозо шак дейт. 25 сомдон болуп аткен. Перепелка 33 сомдон. Ал эми бул несушка 30 сомдон. Кролик 30 сомдон. Угут 60 сом, соль 8 сом. Агрокорм дейт. Бул деген B3, B4 дейт. Канча баасы? Сизде байке жүгөрүлөр барбы? Мынаке бул жакта, түрү бул жакта экен көрсө кечиресиздер. Канчадан баалары мынаке? Мореки 25'ten, Мореки 25. Бул атайын ушундай майдаланабы, Өлектен өтөт да. Канча дедиңиз? 25. 25'ten. Бул майдаланганычы? Күкүмдөр 20 сомдон. Бул 25. 25. Арпа окшойт, 15-50'den 15 сом, 50. 50 сомдон. Булар жүгөрү мынаке. 50'den 16-50'den. 18'den, buğday 20 som. Жүгөрү 18, будай 20 сомдон. Байке, бул байкеде көрүп турганыңыздардай мынаке бир КамАЗдын артында тонна бар окшойт. Номерин алып калалы, эгерде сиздер чалып байланышып билсеңиздер болот. Номериңизди айтып коюңуз байке. 0709 62 34 12. Мынаке ушул номерге байланышсаңыздар, эгерде сиздерге малдарга жем керек болсо байланышсаңыздар болот. Тонна бар экен туугандар. Бул жактан дагы сурап коелу, эң акыркысы канчадан жүгөрү? Почем они? По 100, по 100. По 100. 100 сомдон дейт туугандар. Килограмм. 16 сомдон бар эле бирдей туугандар. Эми бул жакта аягында мондой таш туздарды дагы тарталы. Килограмм канчадан эже туздардын? 7 сомдон, Килограмм 7 сомдон экен ушул таш туздар. 7 сомдон. Картошка дагы тартып коелу, эми ушунча болду. Канча эже килограмм канчадан болуп атат? Бишкек кабар YouTube каналына чыгарабыз. Бизде максат эжеке элдер бааларын билип турушат да базарда кандай. Чоңдору 22-20, средний 18. Средний 18 сомдон болуп атат, Рахмат эже чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз сиздерге бул көрсөтүүдө чөптүн бедепресс, андан кийин бул жакта жүгөрү, будай, арпа, кыскасы ит, мышыктын жемдерине чейин бааларын билип бердик. Ой пикириңиздерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Лайк басып, эгерде биздин каналда жаңы көрүп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Базардагы аякта баштады. Акырындан элдер базардан алыстап узап кетип жатышат. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мынакей биз базардан кайттык. Чөптөр тууралуу дагы 180-200 сомдон сатылып атыптыр. Бүгүнкү телефондору бар. Байланыштарыңыздар. Сизде дагы барбы, пресс? Бар, көп бизде. Көп. Биз арзаныраак беребиз. Канчадан бересиз? Биз 150ден эле берип жиберебиз буюрса. 150ден.
Ушундай бүгүн мал базар жакшы болду. Сатам деп алып келгендер да көп, сатып алам дегендер дагы аябай көп келиптир туугандар. Биздин Бишкек Кабар YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар. Ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар.